аял киши сөздүн максаты төркүнү ошончолук үйдөн сый урмат болсо, жанагы сырттагы береке кут ырыскы кадимкидей үйгө кирет. Ал береке кут ырыскыга кел десеңиз келбейт ал. Ага сый менен, күйөөнү сыйлап, таарат менен, намаз, кайната кайненесин улуу урмат көрсөтүп, жаш болгондон кийин колдон келсе, эринбей, зерикпей, жашоодо тың, дининде да, жашоосунда да, үй бүлөсүндө да тың аял заты болсо, ошол мамилеси кут ырыскыны кел деп чакырат. Анан үйгө кадимкидей кут ырыскы босогодон кирип, ошол үйдө өсүп өнүү болот. Ал жерде балдарга сен мындай бол, дигиндей бол дебейт. Балдар энени көрүп туруп эле ушундай түздөлүп кете берет. Эне ортодо чоң көпүрө туугандар. Жашоонун бул дүйнөнүн жакшылыгы бекеринен эне эмес, аял заты эмес. Эне канчалык мыкты болсо аял заты, бул дүйнөнүн бактылуулугун акыреттин бактына кош илештирген, жараштырган, улаган, чачылган улаган. Чоң бир көпүрө болот. Эне мыкты болсо көпүрө мыкты болот туугандар. Эне мыкты болбосо аял заты көпүрө кыйрап калат. Эркек ортосуна чейин шаты менен басып барат, бирок кулап кетиши мүмкүн. Сууга түшөт, башка болот, деңизге чөмүлөт дегендей. Көлгө түшүп калыш коркунучу бар. Аял заты мыкты болсо ошол береке болот.